Кезек күткөн унаалар Маймак станциясындагы Каражыра көмүр базасына түшкөн көмүрдү алып кетүү үчүн келгендер. Бир күн мурун 5 вагон түшүрүлүп, ал заматта сатылып кетти. Кезектеги 3 вагон көмүр келди. Мындан ары жеңил унаа менен өзүнө алуу үчүн келген карапайым мээлге гана сатыла турган болду. Анткени көпчүлүк учурда алып сатуучулар тонналап сатып алып, анын үстүнө акча кошуп, кымбат сатылган учурлар кездешүүдө. Айыл өкмөттөн эле КамАЗдарды чакырып келебизде, апар айылга төгөт 7 сомдон ашпай турган болот. Же болбосо ынтымакка келип сиздер жардам бериңиздер. Дайыма ташып жүргөндөр бар экен. Келиңиздер, бир 7000ден сатыңыздар. Жолтоо болбойлу, барыңыздар алып кетиңиздер анда. Ким келет, ошого салып беребиз. Тоннасы менен. Мореки ташып аткандар силер менен 5000 бирден өлтүрбөйт, эми ашпайсыңар. Апарып төгүп берип коюп кайра келип атасыздар. 7000ге жардам бергиле да силерде. Ал эми оор жүк ташуучу унааларга айыл өкмөтүнүн мөөрү басылган атайы уруксат кагазы менен жүктөлүп берилет. Анткени алар айыл өкмөткө жеткирилип, андан карапайым элге 5200 сомдон сатылат. Облус башчысынын мындай аракетин мында келген эл колдоду. Көмүр алып кетейик деди эле өзүбүзгө. Жеңил машина жалдап келдим. Берде могу КамАЗдар кирип кетип атпыр деп. Тонналап алар толтуруп алып кетип атат да, ошого жетпей алат экен. Эми сатып аткандар бар го эми. 10.000ден болуп атыр дейт азыр. Эми мисалы үчүн кээ бирлерде бар, кээ бирлерде жок. Ыйгарым укуктуу өкүл Бакытбек Нарбеков көмүрдүн баасын облустун чегинде 7000 сомдон ашырбоо тапшырмасын берди. Анткени темир жол менен ташылып жаткан Каражыра көмүрү алдын ала сүйлөшүүлөрдүн аркасында элге арзан баада көмүр менен камсыздоо үчүн жасалууда. Жалпысы бул көмүрдөн 10.000 тонна ташылат. Орто эсеп менен бир вагонго 70 тонна батат. 350 тонна. Азымына дагы 3 вагон, аркасында 5 вагон келип атат азыр. Берде көйгөй мынауреки жасалма шартта эле баягы тартипсиздик же болбосо алып сатар болуп эле ушул көмүрдү 5100ден алып эле 8000, 9000ден сатып атат. Биз ушуга бөгөт коюп 7000 сомдон сатсаңар баарыңарга кезекке тургандардын баарына эле жүктөп бергенге макулбуз деп азыр суранып кеттик. Азыр биздин дагы жарандарыбыз түшүнгөндөй болду. Казакстандан ташылып жаткан Каражыра көмүрү сапаты жагынан жогору бааланат. Ал эми азыркы кымбатчылыкта анын баасы элдин чөнтөгүнө да туура келет. Монополияга каршы жөнгө салуу агенттигинин Талас облусундагы бөлүмү Кыргыз өкмөтүнүн көмүрдүн баасына киргизилген чектөөгө таянып, анын баасын көзөмөлгө алышат. Ата мекендик жана импорттолуучу көмүрдүн көлөмү облуста жетиштүү. Негизинен баа турукташып келатат. Жергиликтүү көмүр боюнча айта турган болсок, бул 6,5 чейин коюла турган болсо, учурда 6,5 сомдон ылдый. 5200 бая социалдык көмүрлөр болмосо, ал эми жана бая вторичный экинчи рынок деп колдон колго алып сатуучу, каптап сатуучу, фасовка алып сатуучу ишкерлердин арасында азыр 6000 сомдон 6400 сомго чейин бул максимумдук баалары көмүрдүн сапатына жараша. Ал жерде баа атайын бир эленген, бир жакшы сапаттагы көмүрлөр болсо, бул максимумдук деңгээлде да. Учурда ушул азыр жергиликтүү көмүр менен болгон баалар толук түрдө чечилди деп айтсам мен жаңылбайм. Эми ушу импорттук көмүрдү өз жолуна салуу боюнча иштер жүрүлүп жатат. Каражыра көмүр базасында кыш аяктаганга чейин көмүр ташып келүү тынымсыз жүрөт. Бул үчүн алдын ала түзүлгөн келишим бар. Базанын жетекчиси Аман Асранкулов болгону тартипти сактап, түшкөн көмүрдү калыс бөлүштүрүү үчүн тартип сакчылары жардамга келип жатканын айтты. Ажиотаж болуп кеткенине байланыштуу кече 5 вагон келди. 5 вагонду түнкү саат 1ге чейин ошо 5100дөн ичине кирип кеткен КамАЗдарга, жеңил машинелерге салып бүттүк. Мына азыр 3 вагон ушул станцияда турат, Жоон Төбө деген станцияда. Анын артында 5 вагон Таразда турат. Анын артында да вагондар келатыр. Кудай буйруса, бардыгын келгенде элге беребиз. Азыркы тапта облустун социалдык тармагы 100% көмүр менен камсыз болду. Ал эми карапайым калктын керектөөсү 65%га аткарылды. Чектөөлөргө карабастан көмүр ташып келүүдө маселе жаралган жок. Көмүрдүн баардык түрү көмүр базаларында жетиштүү көлөмдө сатылууда. 65%дан көмүр менен камсыздоо бүттү. Мындай айтканда дагы бизге керектөөчү бир 25.000 тоннадай керек көмүр. Анын ичине мына 10.000 тонна бул жактан келип атат. Күн сайын тигил жактан 350-400 тонна келип атат. Мындай айтканда кыштан чыгабыз. Азыр декабрь, январь айы болсо, февралдан тартып ушул эл дагы көмүрдү жазга ыктап азыраак колдонуп калат да. Анда мал менен алып келип туруш керек. Азыр эле күчөтүлгөн режимде ташылат.
Кара Жыра көмүрүнөн сырткары облус жетекчилигинин аракети менен Кара Кече көмүрү да тынымсыз ташылып, анын тоннасы 5100 сомдон Талаш шаарында сатылууда. Облустун бир кыштан чыгуу үчүн керектөөсү 58 000 тонна көмүрдү түзөт. Рахат Бейшалиева, Калмурат Мейманбеков, Зина Ахматова, Кара Буура району.